Саламатсыздарбы? Бүгүнкү курсубуз бул кыргыз тилинде расмий кат жазуу деп аталат. Бүгүн биринчи сабак. Расмий кат жазуу курсу кимдер үчүн арналат? Бул негизинен кыргыз тилин жалпысын билген, кептик тажрыйбасы бар. Бирок расмий кат жазуу, расмий маалымат берүү жагынан тажрыйбасы жетишсиз окуучуларга арналат. Биздин максатыбыз эмне? Ар кандай иш чөйрөлөрүндө расмий кат жазууга үйрөтүү. Кайсы милдеттерди коебуз алдыбызга биз? Ошо кыргыз тилинде расмий жазуу стилин өздөштүрүү, ошого мүнөздүү грамматикалар жана лексикалар менен таанышуу. Эгер билсек, ошо билгендерибизди иретке келтирип толуктоо. Расмий иштик чөйрөгөдө жазуу аркылуу мындай карым катнаш түзүүнүн лингвистикалык жана экстралингвистикалык башкача айтканда тилден тышкаркы турган кандай өзгөчөлүктөрү бар экендиги, ошолор жөнүндө кеп кылабыз. Буга жараша биздин тилибиздеги расмий иштик, ишкердик чөйрөдө, расмий чөйрөдөгү тилдин курамын түзө турган кандай грамматикалык материалдар бар, кандай туруктуу сөз айкаштар бар, ошо иш чөйрөсүндө кагаздардын үлгүлөрүн жана аларды жазып үйрөнүүгө багытталган кандай көнүгүүлөрдү жазса болот, ушуларга биз токтолобуз. Жана кайсы тил каражаттарынын кайсылары негизи жазуу түрүндөгү расмий тилге мүнөздүү эмес, ылайык келбейт, орунсуз болуп эсептелет, ошолор жөнүндө да бир аз кеп кылабыз. Бирок алгач биз негизи расмий жазуу, расмий кат деген темага байланыштуу теория менен да таанышуу зарыл. Себеби деген биз ушу бир катты жазып жатканда биз кайсы бир белгилүү бир жалпы суроолорго жооп беришибиз керек биринчи алгач. Мисалы, кимге жазам, эмне максат менен жазам, кайсыл маалымат эң негизги болот, кайсы маалымат мисалы коштоп жүрүүчү мүнөзгө ээ болот, жана ошо өзүмдүн максатыма жетиш үчүн кандай тил карачтарын колдонсом болот, жана дагы эмнелер жардам берет тилден тышкаркы. Ушул сыяктуу суроолорду биз биринчи алдын ала берип алып, анан биз негизи кат жазабыз. Ошондуктан теорияга токтолушубуз зарыл. Биринчиден негизи расмий иш кагаздарын жазуу, расмий кат жазуу деги эле расмий чөйрөдө тилди колдонуу менен байланыш түзүү, башка адамдар менен карым катнаш түзүү, негизи башка мазмундагы тексттерди жаратуудан же болбосо башка чөйрөдө тилди колдонуудан, башка кептик чөйрөлөрдө бир аз айырмаланып турат. Анын себеби бар. Мында жөн гана биз маалыматты берип кое эмес, кандай болсо да маалыматты жеткирип кое эмес. Себеби деген биз көп учурда ооз-эки кептик чөйрөдө айрыкча мисалы колубуз менен ишарат кылып деле, кандайдыр бир жаңсап деле керектүү маалыматыбызды берип кое алабыз. Ал эми бирок расмий чөйрөдө бул жерде кептик талаптар таптакыр башка болуп эсептелинет. Жана баардык тилдерде негизи алар жалпы окшош келет да. Ошондуктан биз өзүбүздүн максатыбызды, бизди уга турган адамды, биздин катты окуп турган адам ким экендигин аябай жакшы эске алып, кайсы кептик чөйрөдө экен, кайсыл иш аракеттин чөйрөсүндө экен, ошого дагы абдан чоң көңүл буруу менен негизи этият жазыш керек болот каттычы. Себеби айрым учурларда берилип жаткан мазмун, мындай маалымат мазмуну жагынан туура болгону менен, атүгүл грамматикалык жактан дагы мындай туура болгону менен, кандайдыр стилистикалык жактан мүчүлүштүктөр кетиши мүмкүн. Ал болсо өз кезегинде расмий иштик мамилелерди түзүүгө дагы таасирин берет. Демек, стилдер деп айтып кеттим. Негизи тилдин кептик стилдер деген түшүнүк бар. Сиздер билет болушуңуздар керек. Алар мисалы адабий көркөм стиль бар, публицистикалык стилдер, журналисттер колдонуп турган, канцеляриялык стиль деп коет, жана кагаздар жаза турган супсак тил болот. Жана ооз-эки кептик тил болот.
ар бир ушул стилдин өзүнө мүнөздүү болгон грамматикалык курамдары, өзүнүн лексикалык курамдары болот, сөздөрү, сөз айкаштары болот. Ошол стилге тиешелүү. Мисалы жөнөкөй академиялык эмес, мына жөнөкөй жупунут тил менен түшүндүргөндө мисал келтире алат да. Сиз жумушка кечигип калдыңыз дейли. Анын себебин сизден сурап атат. Сиз эмне үчүн кечиктиңиз деген суроону мисалы досуңуз берип атат, мисалы үйдө апаңыз сурап атат эмне үчүн кечигип бардың, жана ишиңизде жетекчиңиз сурап атат дейлик. Сиз ар бирин сиздин кечиккен себебиңиз бирөө эле. Бирок сиз ошол 3 адамга ошол кечигип келген себебиңизди сиз түрдүү тилдик каражаттарды колдонуу менен жооп бересиз. Мисалы досуңуз сураса, ай билбейм, башым ооруп барбай калдым, же баргым келбей кечигип калдым, же билбейм, же байпагымды таппай коюп, же ачкычымды таппай коюп кечигип калдым деп айтсаңыз болот, туура. Апаңызга деле ошентип айтышыңыз мүмкүн. Бирок сиздин досуңузга жооп берген максатыңыз бир, ишилип маалыматты айтып, кайсы бир нааразы болгонуңузду билдирсеңиз болот да, мындай өзүңүздүн сезимиңизди билдирип, мындай бир кандайдыр экспрессия менен айтсаңыз болот. Ал эми апаңызга деле ошондой максат менен, бирок ичинен максатыңыз башка, балким апаңыз сизди аяп койсун деп каалайсыз, балким ал сиздин да башыңыз сызлап эчтеке болбойт балам деп айтсын деп күтөттүрсүз, туурабы? Аяс экен деп ойлосо, ага кичине башкачараак сөз менен, башкачараак үн менен, башкача ишарат менен айтасыз, туурабы? Кечигип калбадымбы, ачкычымды бияка коюп койсоң болмок, же сен көйнөгүмдү даярдап койсоң болмок деп да айтышыңыз мүмкүн, туурабы? Ал эми жетекчиңиз сураса, эмне үчүн кечигип келдиңиз? Жетекчиңиз жөн гана ооз эки суроосунан балким сизди түшүнүк кат жазганды талап кылышы да мүмкүн сизденчи. Анда сиз жазасыз да, мен үй бүлөлүк бир шарттарга байланыштуу кечигип калдым депчи. Сиз мисалы жетекчиңизге жазбайсыз да, эртең менен байпагымды таппай койдум, же ачкычымды таппай койдум деп, туура, же телефонум жоголуп кетти деп жаза албайсыз. Демек, кептик чөйрө, анан сизди уга турган адам жана жооп берүүнүн сиз мындай жолу ооз-эки жооп бересизби, же аз түрүндө жооп бересизби? Анан сиздин максатыңыз ошол сиздин жообуңузду уга турган адамга сиз маалымат бергенден башка дагы эмне ойду ошого жеткиргиңиз келет? Ошого жараша сиз тилдик каражаттарды сиз тандап аласыз. Негизи академиялык немесинде жөнөкөй тил менен айтканда кептик стилдердин айырмасы ушунда болот. Ошого жараша биз кээбиздин стилин тандап алабыз, тилдик каражаттарды тандап алабыз. Ал эми биз кеп кыла турган расмий кат жазуу стилине келгенде, бул жерде бул дагы жалпы теорияга тиешелүү. Ар бир колдонгон сөз каражатыңыз так болушу керек, мындай эки амчы ойду пайда кылбаган болуш керек да. Дагы кандай тилдик талаптар коюлат биз кийинчерээк айтабыз. Азырынча болсо мындан дагы жалпы деп эсептелчү айрым бир теорияларга токтолушубуз керек да. Албетте мен суроолорду берем. Ошол суроолордун жардамы менен сиз ой жүгүртүү аркылуу өз алдынча жообуңузду тапканга аракет кыласыз. Себеби менин ишеничим боюнча силердин расмий тилдик чөйрөдөгү негизи талаптар жөнүндө сиздин маалыматыңыз бар. Демек, аны биз иретке келтирип, ошол жөнүндө дагы бир жолу эстеп, толуктаганга да биздин азыр милдетибиз. Мурда айтканда, ар бир тил коючу турган расмий документтерге, расмий каттарга коюлчу талаптардын мындай тилдик, маданий, же болбосо этикалык мындай мүнөздөрү бирдей болот да, окшош болот. Ошон үчүн мен айткандай, бул тема сүзүнөтү деле жаңы, күтүүсүз жаңы болбойт кыргыз тилине келгендечи. Албетте, кыргыз тилинин тилдик каражаттары, грамматикалык формалары албетте өзүнүкү, бирок жалпы талабы бирдей болуп эсептелинет көпчүлүк тилдер, бардык тилдер менен. Биз ушул теориялык түшүнүктөргө тиешелүү суроолорду карайбыз дагы, бирок кыргыз тилине мисалдарды келтирип, анан кыргыз тилинде расмий каттардын үлгүлөрүн жазганга аракет кылабыз. Биринчи бөлүм, муну биз расмий каттын чөйрөсү жана түрлөрү деп атайбыз. Сиздерге биринчи суроо, сиз өзүңүздүн иш чөйрөңүздө, өзүңүздүн кесибиңизге, аткарган кызматыңызга байланыштуу расмий каттардын кайсы түрлөрүн жазасыз? Бул биринчиден, анан экинчиден, ал каттарды эмне максат менен жазасыз?
Эгерде сиздин ишиңиз расмий кат жазуу менен байланышпаса, анда сиз деги эле ошолордун кайсы түрлөрүн билесиз. Балким сиз өзүңүз ошо расмий түрдө жазылган каттарды, билдирүүлөрдү аласыз, документтерди аласыз. Кайсыл түрлөрү бар? Ойлонуп көрүңүз. Баса айта турган нерсе, негизи биздин курста окуп жатканда астыңызга кагаз же бир кичине дептер чакан жанан калем же калем сап алып отурсаңыз ыңгайлуу болот өзүңүздү текшерип көрүүгө. Жардам берет негизи ушундай видео курстарды угууда. Негизи эгерде бериле турган суроолор болсо, ошого жооп берип өзүңүздү текшерип, мындай канча билет экенин деп өзүңүздү сынап көргөн абдан адамга пайдалуу да, себеби адам билимди өзү аркылуу өткөрөт да. Анан өзүм кандай билет экен, эмне жетпейт экен деген ой менен угуу бул пайдалуу болот да, жөн гана угуп отурбастан. Демек, кайсы максат менен жана кайсы түрлөрүн жазасыздар расмий каттардын, жана деги эле кайсы түрлөрү бар. Албетте айрымдарын атайлык, аябай кеңири тараган кагаздардын түрү, мисалы биз арыз жазабыз. Кайсы бир өтүнүч менен. Мисалы жумушка алуу жөнүндө арыз жазабыз, туурабы? Бир конкреттүү адамга, бир жетекчиге жазабыз. Жумуштан бошотуу жөнүндө арыз жазабыз. Эс алууга уруксат берүүгө, өргүү деп которуп келебиз, эмгек эс алуусуна чыгуу үчүн убакыт берүүгө арыз жазабыз. Ошо жумуштан чыктым, эс алуудан кайра ишке чыктым. Мен ишке кирди деп эсептеңиз, баланча күндөн баштап деп арыз жазабыз расмий, туурабы? Ошо арыздын негизинде сизди ишке чыкты, эс алууга кетти. Ошо арыздын негизинде эс алуу үчүн акча төлөйт, ошо арыздын негизинде сиз кайра ишке кирди деп эмгек күнүңүз эсептеле баштайт, туурабы? Бул арызды жазат. Ошондой эле биз башында айткан түшүнүк кат жазабыз. Кайсы бир жасаган биздин иш аракетибизди, өзүнүн ишибиздеги кызматтык милдетибизге байланышкан кайсы бир жасаган ишибизге айрым учурда түшүндүрмө талап кылынат. Ишке кечигип калдыңыз. Же болбосо бир билбейм, бир нерсе бузулуп калды, сизге ишенип тапшырылган бир жабдык болобу, туурабы? Же бир кайсы бир ишти мындай талап кылганда аткарып башкача аткардыңыз. Ошого да бир түшүнүк талап кылынган учурда сиз түшүнүк кат жазасыз. Дагы эмнелерди жазабыз биз? Биз чакыруу жазабыз. Бул да расмий катка кирет. Эгерде расмий бир юридикалык тараптын атынан же болбосо өзүңүздүн атыңыздан болсо бир расмий бир иш чарага чакыруу жазсаңыз, бул дагы расмий кат болуп эсептелет. Бардык юридикалык укуктук документтерде расмий кагаздар болуп эсептелинет. Биздин атүгүл өмүр баяныбыз дагы бул расмий кагаздарга кирет. Туура, биз маалым кат беребиз, маалымдама беребиз, кандайдыр далил каттарды жазабыз. Бул биздин кеңири кездешип жүргөн расмий каттардын, расмий документтердин түрлөрүнө мисал. Биз азыр тил жөнүндө кеп кылабыз. Сиздин оюңузча кийинки биз ой жүгүртө турган суроо бул ар кандай иш чөйрөсүндө ийгиликке жетишүүдө ушу тилди билүү деңгээли канчалык роль ойнойт деп ойлойсуз? Сиз өзүңүздүн аткарып аткан ишиңизде кыргыз тилин билүү деңгээлиңиз канчалык роль ойнойт? Ушул жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Негизи тоскоол кылабы билген билбегениңиз, же эч кандай мааниси жокпу, же болбосо тескерисинче билгениңиз билбегениңиз аябай жардам береби, кандай пайдаланасыз, ушул жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Ошону ойлонуп отурууда биз азыр синквейн түзүп көрөлүк. Ошо синквей түзүп жатып, мен берген суроону оюңузга алып отурсаңыз, мындай оюңуз кененирээк болобу, дагы мындай жардам болобу деп ойлойм. Синквейнди сиз билет болушуңуз керек. Бул схема. Ал 5 саптан турат. Биринчи сабы бул тил деп жазылат, бул синквейндин темасы деп аталат. Экинчи сабында сиз тилди мүнөздөй турган бир эки сөздү жазыңыз. Мисалы, тил кандай? Ошого бир эки сөз жазасыз. Үчүнчү, тилдин аткара турган бир кыймыл аракетин жазыңыз, үчөөнү. Тил эмне кылат? 3 этишти жазышыңыз керек да.
Этиш бул кыймыл аракетти билдире турган сөздөр. Мисалы ойнойт, күлөт, карайт деген сыяктуу сөздөр булар этиштер. Тил эмне кылат? Ошону жазып көрүңүз 3 сөз. 4-үнчү сапка жогорудагы суроого жооп берүүчү бир 4 сөздөн турган бир сүйлөм жазыңыз. Жогоруда суроо дегеним ар кайсы иштик чөйрөдө тилди билүүдөгү эле кандай роль ойнойт? Ушу суроого жооп боло турган, демек тилге мүнөздөмө бере турган 4 сөздөн турчу сүйлөм жазыңыз. 5-чи сапка бир гана сөз, тилге маанилеш эмне сөз бар? Же болбосо тил деген сөздү укканда бир ойду жарата турган кайсы сөз? Кайсы ой жарат, ошону атаңыз. Тил менен байланышкан кайсы сөз бар? Бир гана сөздү сиз жазсаңыз болот. Демек биринчи тил, экинчи тилди мүнөздөй турган 2 сөз, үчүнчү тилди аткара турган 3 этиш, 4-үнчү тилди мүнөздөй турган, жогоруда суроого жооп бере турган бир сүйлөм 4 сөздөн турат, жана 5-си тилге маанилеш сөзбү, тил менен байланышкан сөзбү, же тил деген сөздү укканда оюңузга келе турган эмне? Ошону жазасыз бир сөз менен. Менимче сиз түзө алдыңыз деп ойлойм. Сиздин сынкенге жана алдыда берилген суроо, жогоруда берилген суроого биз сабактын кийинки бөлүгүндө кайрылабыз.